Кемпироват водохранилищеси, урматтуу журналисттер, территориясы болгону 5737 беле? 35, а? 5735 гектар болчу. Ушу приблизительно, мен biraz адашып калышым мүмкүн. 5735 гектар болчу, так? Ошону бул деген 908ге караганда, по горизонтали деп коет, 908ге караганда 5737 гектарды ээлейт эле, так? Эми ошону 5737 гектарды суу толгондо ошончо болмок да чаша. Эми ошону биз азыр 908 деген горизонталга жеткенде 906 эмес, 904 эмес, 900 менен биз описать эттик. 900 менен описать эткенде территория, водохранилище территориясы кыскарды, суунун территориясы кыскарды. Анан ошол жерден 1300 гектар жер Кыргызстанга өттү дагы. Ошондо 5700дөн 1300 алса 4400 гектар жер суунун үстүндө калды. Бирок Өзбек тарап бизге ушуга чейин 71 жылыбы компенсация, 73 жылы 1973 жылы бизге компенсация катары 4100 гектар жерди уже берген. Демек 300 гектар жер бизге компенсация бериш керек дагы. Бирок ошо 300 гектар жердин ордуна Кудай буйрса как компенсация биз 1000 гектар жерди алдык. Мына өзгөн Сузак район жерлеринен. Бул ошол биздин жүргүзгөн жолугушууларыбыз негизинде болду. Эми мурда өзүңүздөр билесиздер, бир нерсе калып кетти. Бул элге өтө керектүү маалымат. Эгерде мурда баягы Кампироваттын чашасы толуп, жанагы жээктерге уруп, жээктерде жашаган үйлөргө суулар тээп, үйлөрүнөн, огороддордон суу чыгып кетип, ушундай маселелер болуп аткан болсо, эми андай болбойт. Себеби мурда ал 908 менен каралчу эле. Азыр 900 менен каралат. Эми мындан ары суу жээкке чейин чыкпайт. 900дөн көтөрүлбөйт. Жээктен бир приблизительно, эми муну такташат, bir 2 kilometre iş жакка кирди. Так? Жээктен. Мындан ары суу баягы Жаңарык, Правда, Кароол, өзгөн районунун айылдарына суу теппей калат. Бирок дагы бир жолу айтайын, ошол эле мезгилде Өзбекстан тараптан сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы военизированный жанагы охранный катерлер жүрбөйт, так, жүрбөйт. Бул эки мамлекеттин ортосундагы соглашение менен чечебиз, так. Анан алар ограждение койбойт, суунун чекесине келбей турсуңар деп туруп. То есть со стороны Кыргызстана будет полнейший доступ к воде. Так? Это будет определяться совместным соглашением между сторонами.